Мен элде мурда кыргыз болушум керек. Дүйнөнүн саясий картасында тырмактын оореки агындай да болсо Кыргызстан деген мамлекет бар экен. Анан мен ушундай мамлекетте жашап калганыма шүгүр. Келечекте Кыргызстан өнүкпөйт эле калабы деген сөз. Андай болбойт. Тилиңди сүй, улутуңду сүй, биз өнүгөбүз. Просто ынсап керек, майкенди сүйүш керек, ошондо өнүгөбүз. Мен жакшы белгиле. Анан мен апам не деген ширин жомоктор да. Бүгүн ушуну эч ким айтпай калды. Баланын колуна, 1 жашар баланын колуна телефон берип, баю же интернеттен дагы бирдемелер. Ошол кылымдарды карытып ата бабалар калтырган жерди, кылымдарды карытып ушундай таза ойдон арткы муунга өткөрүп бериш керек да. Бул азыркылардын кааласа милдети, парзы, керек болсо мен ойлойм. Бул карызы. Ошолордун астында карызы. Арбактар ыраазы болбойт. Бакпайт да, ата менен соттошушту биз кыргыздар ошо батыштан үйрөндүк. Бакпайт. Ата неге сенин балың, аселиң керек эмес, алып келип жумшак бышырып койгон. Элден мурда баланын ата неге төгүп турган мээри керек. Assalamu alaikum. Nazar News маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин конокто студиябызга журналист, саясаттануучу, акын, жазуучу Абдулахат Курбанов. Бүгүн биз темабыз Тажикстандык кыргыздар жөнүндө болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Рахмат. Биринчи алгач ушул сөзүбүздү өзүңүздү кененирээк тааныштыра кетсеңиз. Фамилиямды айтып өттүңөр. Курбанов Абдулахат. Улутум кыргыз. Кесибим боюнча журналистмин. Саясаттануучумун. Анан өзүм кызыгуум боюнча мен тарых, маданият, адабият жагы, тил жагы. Анан ошол Тажикстанда жашаган кыргыздардын үрп адаты, салты, кол өнөрчүлүгү, фольклору, оозеки чыгармачылыгы, дастандары дегендей. Мен бала кезден абдан кызыгып берилип келем да. Бүгүнкү күндө Сокулук районунда жашап, Сокулук айылында, ошо Сокулук райондук кесинде бир топ жылдардан бери иштеп келем. Пенсияга чыккам, бирок ошо редакцияда дагы эле иштеп атам, редактордун орун басары кызматында. Бүгүн биз ошол темабыз Жереталдык кыргыздар, Мургаптык кыргыздар, Ооганстандагы памирлик кыргыздар жөнүндө болмокчу. Алардын салт санаасы, кайсы мазхабты карманып келишкен, каада салт, тарыхын, кайсыл урууга кирет, ичкиликпи, оң канатпы, сол канатпы, ошол боюнча буюрса сөз кылмакчыбыз. Сиз ошол боюнча адис болгондуктан, тарыхчы болгондуктан, акын болгондуктан сизди ушул студиябызга чакырдык. Алгач Жеретал жөнүндө айтсаңыз. Жергетал дагы Тажикстанда жашаган кыргыздар компактуу жашаган райондордун бири. Жергетал району, анан Мургап району деп, ошол мен айтар элем кадимден бери, көптөгөн кылымдардан бери, Каратеген өрөөнүндө, анан Памирдин, Толу Бадакшанын Саркул өрөөнүндө кыргыздар жашашат. Анан Жергеталдык кыргыздар дагы, Мургаптык кыргыздар дагы кыргыздын ичкилик тобуна киришет. Анан Жергеталга эгерде токтоло кете турган болсом, Жергетал районунда бүгүнкү күндө кыргыздын негизинен жанагы ичкилик тобунун Актачы, Кесек, Кыдырша, анан Бостоо негизинен ушу 4 чоң топ уруу. Анан азыраак санда Тейиттер бар, Нойгуттар бар, жана Наймандар бар. Ушу мен бала кезден кызыгып келдим, билейин деп, анан өзүм бир топ жылдар бою ушу Жергетал райондук газетасынын редакциясында иштедим. Анан мен атам өзү
кириллица менен жазып окуй албаган менен араб графикасында жазуусу боюнча абдан чебер киши эле. Куйма кулак деп койсо болот. Анан Санжыра жагын, тарых жагын, элибиздин тарых жагын жакшы билген кишилердин бири эле да. Атаман окуп келди. Анан бир тууган агам, Бешоғыр Исраил деген агам, тарыхчы эле. Биз кичине бала кезден эле мектепте башталгыч класстарда окуп жүргөн кезден эле киши үйдө тарыхтан көп сүйлөчү, өзү адабиятка жакын киши эле. Ошондо мен багыт алып калдым да, анан бүт өмүр бою кызыгуу болуп калды да. Ай айтсаңыз, Жереталдык кыргыздар, Мургаптык кыргыздар, Памирлик кыргыздар өзү канчанчы кылымда отукташып келишкен? Негизинен. Бүгүнкү күндө баланчанчы кылымдын түкүнчөнчү жылы деген так маалымат эч ким айта албайт. Ар кандай тарыхый бир булактар бар да, ар кандай маалыматтар бар. Ошолорго жалпысынан таянып айта турган болсок, анан айрым бир тарыхый конкреттүү булактар бар. Мындай түз айтылган, каймен айтылган жерлери бар. Бул өрөөндөрдө кыргыздар абдан көп кылымдар бою жашап келген да. Маселен Жеркеталда кылымдар бою жашап келген. Жанагы кесектердин, кесек уруусунун түпкү бабасын бизде Коңурбай деп коет. Коңурбайдын чоң арыгы деген арык бар. Ошол чоң арык Коңурбайдын доорунда курулган экен да. Ал доорго биз сүңгүп бара турган болсок, бул бери дегенде бир 6-7 кылымдан нарыга кетет экен да. Анан тарыхый бир археологиялык казууларда чыгып калган айрым бир эмелер болгон. Буюм теримдер болгон, кээде көчкү болгон, сел болгон, тоодон топурак жылып кеткен, ылай баткак жылып кеткен. Бүгүнкү күндө ошол элдер там курабыз деп жанагы топурак ташып атканда ошо кездеги элдердин урунган буюмдары чыгып калып атат. Кыргыздарга таандык да чыгып атат. Ошо абдан көп кылым бою жашап келишет да. Айтсаңыз, Манас атабыз жөнүндө сөз кылсак, Жереталда атайын аталыштар деле бар экен. Сиз кимдин айтып берсеңиз ошол боюнча. Кандай аталыштар? Жеркетал районуна, Манаска байланыштуу Жеркетал районуна кайрыла турган болсок, ошо Манас эпосунун сындагы айталы персонаждар деп коюзу, каармандар деп коюзу Манас жүз баш болуп. Бизде Кошой деген айыл бар. Кошой. Ошо Манас эпосундагы Кошой деген бир каарман. Андан өйдө көтөрүлүп отурганда ошо Кошой айылынын как төбөсүндө 40 чилтен деген жер бар. Керек болсо элдер айерге барып сыйынып да жүрүшөт. Бала көргөндөр бала Кудай таламдан бала суранып тиленип, ооба. Анан ошо жер бир ыйык жер дегендей да. Анан 40 деген сөз баягы Манаста 40 жолу суугандай, Анан чилтен деп коет. Чил дегени фарсы тилинде, дагыраак айтканда, тажик тилинде 40-ты чил деп айтат. Тен дегени дене. 40 жан деген маани берет да. Андан наракта Жакып конгон деп айрымдардын оозунда Жакып конгон деп айтылат, айрымдардын оозунда Жакып коргон деп айтылат. Жакып Манастын атасы эмес беле. Андан нары жүрүп отурганда ошо бийик чокулары аркайган, асман менен өгүшкөн чокулары тоолордун арасы менен жүрүп отуруп, Манастын көрүстөнү деген жерге туш келесиң. Ал эми ал жерге түз менен азыркы Душанбеге кеткен жол менен жана Хайт деген жер бар. Ошо Хайттен бурулуп тик чыкканда бүгүнкү күндө мына азыр баш аягы бир 30 жылдан ашып кетти, көмүр кен чыккан. Абдан көмүрү мыкты. Бул жак менен барса жайдын июль айында, июлдун этегинде, августта машина менен барса болот. Абдан бийик жерде. Ушундай аталыштар бар. Манас эпосуна түздөн түз байланышкан.
Мен бир топ газеттерге жазган убагында анан кээде интернеттен көрүп калам, ошо мен жазып кеткенге ссылат айтып, мына жер барып турбайбы деп, Манас жаңырыгы телеканалынан жанагы Темирбек Абамлеским эле ошо каналдын жетекчиси барып келген студентибиз. Ошол. Анан ошол жер талды кыргыздар негизи үрп адатка келсек, агай каада салтына салты жөнүндө айтып берсеңиз. Эми ар бир элди башка элден анын жанагы жашоо образы, албетте каада салты, расым ражасы, үрп адаты ажыратып турат да. Кийген кийими, анан биз бир эки кылымга чукулдап калган, ал жерге келип тажик туугандар да жашап калган. Тажик туугандар. Маселен менин айылыма жашаган тажиктердин жашап калышына бир Кыргызбек деген аксакал туулганда, бүгүн ошонун 4-чү мууну жашап атат. Кээде 5-чи да мууну жашап атат. Мен атам менен тең, атамдан 2 жаш кичүү Додарбек деген аяш атам болчу. Бул киши болгондо бүгүнкү күндө 115 жаштарга барып калмакта. 113-115 жаштарга. Ушу кишинин атасы Жергеталда туулган. Туулгандан кийин тажик. Анан кыргыздын арасында туулду деп атын Кыргызбек койушкан да. Муну өзү айтып кеткен. Анан кийинчерээк бул киши келип Кыргызстанда жашап калган. Сөөгү Кыргызстанда калган. Мени менен тең экинчи аялынан туулган мени менен тең уулу Сарап деген бала Базар Коргондун Сакалды деген жеринде туулуп, орто мектепти ошондон бүткөн. Бүгүнкү күндө Тажикстанда жашайт. Анан үрп адат жагына келсек, бизде бир топ жакшынакай үрп адаттарыбыз сакталып калган. Ошол эле учурда айрым бир үрп адаттар жанагы тажик эли менен кыргыз эли кошуна жашагандан кийин куда сөөктүшөт экен. Эртели кеч королош, суулаш, жайлоолош дегендей кошуна, анан биринен бири кыз алды, биринен бири кыз берди, катташты дегендей. Кээ бир биздин салттарыбыз аларга сиңип калган. Биздин салттарыбыз. Кээде биздин салттардан ошо тажикче көрүнүштөрдү биз байкап калабыз да. Негизинен кыргызча салттар сакталып калган. Эми салт дегенде кандай болот? Мен айталы, салт деле бала туулгандан баштап эле. Бала туулушта исламга байланышкан салтыбыз бар. Баланын кулагына азан чыкырылып ат коюлат. Кудай Тааладан кийин өмүр тиленет, ырыскылуу болсун, өмүрлүү болсун, кыскасы ыймандуу болсун, ата энеге күйүмчүл, эл журтка кызматкан уул же кыз болсун деп. Андан кийин баягы бешикке бөлөнөт. Бешикке бөлөө деген салт бар. Бешикке бөлөп жатканда абдан бир көптү көргөн, көптү билген, ошо айылда кадыры, баркы, өтүмдүү бир байбичелер, чоң апалар болот. Баланы бешикке салып берет. Биринчи жолу. Жанагы баланы төрөгөн келин болобу, башкасы болобу жанына отургузуп алып, мынтип бөлөйт. Бешик деген мындай болот, бешиктен төшүрө берет. Баланы бешикке бөлөп, анан бешиктин ичиндеги жана жасалгасы шимектен, баягы түбөктөн, күлтүктөн баштап, бешиктин өзүнө чейин анын жастыгы болот, астындагы төшөк чөлөрү болот, анан боортка деп коет. Көкүрөктөн мындай ылдыйрактан бала эки жерден байлап койгон, түшүп кетпесин үчүн. Кыскасы, анан бала жанагы тушоосу кесилет. Анан бала, эркек бала болсо, буга сүннөткө отургузулат. Сүннөт баягы исламдын шарты боюнча да. Анан кийин ислам дининен. Андан кийин мен кичинекей кезимде биз советтик доордо туулуп өстүк. Абдан компартиянын устарасы ушундай курушмаалда мен айылымда үзбөй Кудайдын жараткан күнү 5 жолу азанын үнү чыкты да. Мен туулган үй атам үйү. Ошол айылыбыздагы Жаңшаар деген айылдагы мечиттен 30 метр
28-32 метр болса керек да аралыгы. Азыр бирөөлөр там куруп кичине мындай болуп калды. Бурулуп. Түп-түз болчу. Исламдын таасири абдан катуу болчу. Ислам деген бул иманга тарбиялайт. Иманын дини. Мен айтар элем, бул ата энени сыйлашка исламда эч бир сабак, эч бир дин үйрөтпөйт. Бир тууганга күйүмдүү болушка, балага карамдуу болушка, туугандарга жакын болушка ислам дини дайыма чакырып турат. Анан ошол атабыз бизди алып барып, Молдо Эргеш атабыз деген бар эле. Ошол молдонун астына койгон. Диний билимин да алып кетсин деп. Ошондо мен 3-чү класста болчумун да. Ийниме көздү. Хабибулла деген ийниме көздү алып барган. Молдодон дин исламды окуп алсын деп. Мен атам эми молдо эмес, жакшы билчү, бирок а киши расмий милда молдо айылдын имамы болуп турган да. Буну деле бир салт катары түшүнүп кетсек болот. Анан кийин боюнча Ханафи мазхаб, мазхаб боюнча ооба Абу Ханифа, биз Ханафи мазхаббыз. Ошо бизде кичинеде сурашчу да, кимдин Раббин ким, Раббим Алла, динин ким, диним ислам. Пайгамбарың ким, пайгамбарым Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбардын жанагы чарияр деп коет, 4 жар сподвижники, соратниктеринен кимисин жакшы көрсө, 4-өсүн тең мен сүйөм, 4-өсүн тең жакшы көрөм, 4-өсүнө тең мен жанагы Кавсар эмесинен көлүнөн суу алып ичиргим келет деп. Анан кимдин миллатынан, элинен деп, анан Ибраим Халило деп айтчубуз. Ибраим Халило. Ошо. Демек, агай ислам дини мазхаб өзү бул биздин ошол каада салтыбызды бекем сактап, ислам динине келсек, анан айрыкча ошол айтышат да, азыр эми чыгып атат ушундай адамдар, каада салт, анан мазхаб бул негизи ислам дини адамдарды мындай төмөндүккө бир жапайлыкка алып барат депчи, алып барып атат дегендер болуп атат да. Ошого оюңуз кандай? Эч кандай да. Дүйнөгө белгилүү астроном ислам динин кармаган. Биздин Орто Азиялык болгон. Улугбек. Дүйнөгө белгилүү табып деп коелу медик ошо кездин тили менен айтканда. Абал ибн Сино. Ислам дининде болгон, исламды орунда туулган. Дүйнөгө белгилүү философтор, акындар, математиктер, маселен математик, андан чыгарып башка көп кырдуу илимдердин алып жүрүүчүсү Умар Хайям. Дүйнө элин тамшандырган ырлар жазган. Ошол исламда болгон. Саади Шерози, Хафиз Шерози. Булардын атын айтып отурсаң толтура. Эгер дүйнөдөгү эң мыкты акындардан 500 кишини атасаң, 500 булардан чыгат. Анан кийин башка Европадан чыгат, башка элдерден чыгат. Демек, мен анткени мен буларды абдан көп окудум да. Просто бир жыргалда наватты салып коюп ичкен чайдай да. Асел да. Муну эми окугандар аз болуп атат азыркы күндө. Ошого мен ислам өнүгүүгө, цивилизацияга каршы алдын тосот дегенге мен караманча каршымын. Ошо пайгамбарыбыздын өзүнүн бир хадиси бар. Хадис деген эми куттуу сөзү, насаат сөзү. Илимди керек болсо, Кытайдан да болсо барып үйрөнүп кел дейт. Илимди дейт, дагы бир хадиси бар. Илал махди минал лахади. Утлубал илме. Илимди бешиктен лахат дегени баягы көрүстөндө кишини койгон жер. Баягы казанактан кийин ичкиси. Туулгандан өлгөнчө илим оку деген сөз. Кытайдан да, Кытай исламда эмес эле го. Мусулман бүгүнкү күндө техниканы жакшы билиш керек. Ал чоң химик болуш керек. Ал физик болуш керек. Ал астроном болуш керек. Ал агроном болуш керек. Молдо эл болуш керек экен да. Албетте. Мусулман деген бүт ар тараптуу. Ооба, узки алып кеткенде анда болбой калат. Анда мени Кудайым өзү кечирсин, мен мусулман бир туугандарымдан, ордошторумдан жалаң эле
ушу динди деп эле кармап отурганда бул өнүкпөй калабыз биз. Өнүкпөй калат. Буга бир конкреттүү мисал биздин Бейшол чубак ажыбыз. Дүйнө таанып калды эле. Дүйнө таанып калды эле. Анан кээде сакалды коюп алышат да, ушу сакал сыртынан жанагы айтылат да, ботинан зохиран дейт, сыртынан көрсөтөт өзүн да. Бул исламда экен деп. Ушул Кыргызстандан өткөн күзүндө биздин уулубуз, кыргыздын баласы түбү жерге талдын кулуну. Жанагы Мухаммед Али Умаров. Апапак көйнөк, үстүндө чыптама, башында апапак калпак. Өзү экөөбүздүкүнө окшош. Сакал макал койбой эле дүйнөдө биринчиликте деп келди ушу бала. Дүйнөдө. 100дөн ашуун мамлекет катышты. Негизинен арабтар. Бул араб чөйрөсүндө жашабаса, араб чөйрөсүндө окуп көрбөгөн болсо, адамдын өзүнөн болот. Анан талбаңдатып пакистандыктардын алар ысык жерлерде, чөлдөрдө кийилген кийимдер болот. Биз исламды кармашыбыз керек. Бирок салтты кыргызча. Калпакты таштабашыбыз керек. Кыргызча чыптамаларды орнаменти менен таштабашыбыз керек. Агай айтсаңыз, тарыхын билбеген, тилин билбеген адам келечеги барбы мамлекеттин? Ушул саясат мен кандай болуп атат азыр биздин саясатыбыз ошол? Мен маселен мындай түшүнөм да, эгерде кайсы бир эл ал улуу элби, кичүү элби, улуу дегенде мен сан жагынан айтып атам. Өзүнүн тарыхын, маданиятын, салтын билбесе да анан өзүнүн тилинде сүйлөбөй койсо, ал автоматтык түрдө ал элден эмес. Мен палоо баскан киши, мен палоону демдей билишим керек. Мен касапчы койдо соя билишим керек. Мен тракторчу картошкага жөөк алышты билишим керек, жанагы артында чиркегенмен. Мен коштайдай билишим керек. Мен мугалим, мен балдарга сабак өтө билишим керек. Мен кыргыз болсом, мен кыргызча сүйлөй билишим керек. Кыргызча кийимди кийиш. Киргиздер көбөйүп кетти го. Эми өткөндө буякта бир шаардан бир интернеттен көрүп калдым. Ошого мен бир жагы каршымын, эми аны чыгарып эми баягы мына кыргызча сүйлө десе сүйлөбөй, тосту тиги бул дегендей деп. Бул бир жагы башка элдер укса уят болот да. Бул не деп коет? Жеткен банкротчулук. Исхак Разаковдун жакшы сөзү бар. Мен таза болсом, сен таза. Ал дененин тазалыгын айтып атат, бут кийим тазалыгын, ойдун тазалыгын айтып атат, тилдин тазалыгын айтып атат, жүрөктүн тазалыгын. Ошол эле учурда тилдин тазалыгын айтып атат. Мен таза болсом дегенде эле бир баткакты же кийимге жугуп калган чөптү түшүнбөш керек. Нажасты түшүнбөш керек. Таза дегенде бүт баары таза болуш керек. Мен тилим, мен Тажикстанда жашап келдим. Мен Тажикстанда жашап, мен кыргыз тилимди жоготпой, унутпай, мен бияка көчүп келдик 95-жылы. Мен балдарымды орус класска берген жокмун. Мен элде мурда кыргыз болушум керек. Мен Кыргызстанда жашаган, мен кыргыз. Эмне үчүн мен Казакстанга кетип калган жокмун көчүп? Эмне үчүн жашоо жакшы эле Орусияга кетип калсак болмок? Мен Кыргызстанда келгеним, Кудайга шүгүр, дүйнөнүн саясий картасында тырмактын могуреки агындай да болсо, Кыргызстан деген мамлекет бар экен. Эгемен. Кылымдар бою ата бабабыз көз жашы агып, жүрөктүн каны тамып, башка элдерден керек болсо кээде жеңилип, азап тартып келген эл тынч жол менен Кудай берип түндүгүн көтөрдү. Өзүнүн улуттук символикалары жанагы мамлекеттик дегендей. Жанагы герби бар, эн тамгасы деп койсо болот, кыргызча герб деп эле, кыргызча эле айтыш керек, эн тамга деп. Анан туусу бар, улуттук ыры бар. Кеминде де улуттук ыр эле деп коюш керек. Анан мен ушундай мамлекетте жашап калганыма шүгүр, ушундай мамлекет бар экен, мен көнүм ток. Ал эми мага керек болсо, азыр балким ким бирөөлөр угуп жаткан болсо жактырбаш керек. Жактырбайт болушу мүмкүн. Түштүк кыргыздарда, айрыкча ичкилик кыргыздарда төөгө жантак керек болсо моюнун созот дейт. Мага тил билиш керек болсо, мен орусча да сүйлөйм, тажикче да сүйлөйм, мен казакча да сүйлөйм, мен өзбекче да сүйлөйм, мен фарсча да сүйлөйм. Мен өзүм кыргыз тилимди тажиктин ичинде жашап туруп таптаза сүйлөп келдим. Москвага барсам да курсагым тойгузам орусча сүйлөп. Мен айылымда бир үйлүү эме жок эле.
орус жок эле. Биз орто мектепте окуп жүргөндө бизге Россиянын ар кайсы областтарынан Россиядан орус тили адабияттан окуткан мугалимдерди чакырышчу. Мугалим анан бизге жалгыз киши 45 мүнөт сабак өтөткөн байкуш мугалим. Бизде чөйрө башка. Ошо бир айда ошо мугалимдер кыргызча сүйлөп калчу. Өзлөрү. Бирок мага керек экен, орус тилин үйрөнүп алдым. Үйрөндүм. Анан жок, бир жолу Кетеберкадан бир суроо жоопту бирөө айтып атат. Мен келечекте балдарым Россияга иштегени барса, орусча билбей калбасын деп, балдарымды бүт мектепке орус класска бердим дейт. Бул жаман тилек. Келечекте деген бул 15 жылдан кийинкини айтып атат, 20 жылдан кийин. Келечекте балдарым Россияга иште. Келечекте Кыргызстан өнүкпөйт эле калабы деген сөз. Андай болбойт. Тилиңди сүй, улутуңду сүй, биз өнүгөбүз. Просто ынсап керек, майкенди сүйүш керек, ошондо өнүгөбүз. Агай, мен ошол таң калган нерсем, ошол Жереталдык кыргыздар, Памирлик кыргыздар, Мургаптык кыргыздар өзүнүн тилин жоготпой сактап келишкен да, үрп адат бүт ар тарапта. Ошонун сыры эмнеде? Мунун сыры маселен мен башкаларды айтпайын, башта өзүм бала кезинен баштасам, мен ата-энем айтышты да. Тил бул адамдын, Карл Маркс айтчу эле да, илгери айтып кеткен да. Тил бул карым катнаштын негизги куралы деп да. Экөөбүз мына сүйлөшүп атпайбызбы? Тил аркылуу сүйлөшөбүз. Ата-энебиз айтчу, тилиңерди жакшы билгиле. Анан мен апам кыргыздын ошо ичкилик кыргыздарга таандык дейбизби, тиешелүү ичкилик кыргыздар жашап жүргөн жерлердеги жомокторду көп айтчу бизге. Не деген ширин жомоктор да. Бүгүн ошону эч ким айтпай калды. Баланын колуна, 1 жашар баланын колуна телефон берип, баю же интернеттен дагы бирдемелер. Жомокту билчүбүз. Мен атам санжыраны жакшы айтчу. Анан апам кошокчу болчу. Мен апам кошокчу болчу. Бир топ дастандарды айтчу. Мен аларды жазып койгом апам оозунан көчүрүп. Ошонун кызыгы башка дастанчылардан да үйлөрүнөн барып жазып келген. Менде турат, толтура. Буюрса аманчылык болсо чыгат деген үмүттөр бар. Китептеринде. Анан кошокчунун, жомокчунун, дастанчынын жанында отурсаң, жайлоого көчкөндө жайлоодо анан аялдар жайлоодо болот да, баягы уйсап, эркектер түздө болот. Биздин жерибиз эми жанагы бак-шактуу, мөмө, анан талаачылык, жайкысын там таш куруш, жаңылаш тиги бул. Бала бакыра жайлоодо болот. Кечинде аялдар топтошуп алып, чайлек деп койчу. Бир мындай бир кичине секи жасап алып туруп, топурактан эле. Биз жардамдашып. Анан ошондо бир 15-20 аял, кээде 10 аял отуруп, кечки чайды чогуу иччү. Ошондо ар кимиси билген жомогун айтчу. Ар кимиси. Өткөндөн бүгүнкүдөй тигиндей болуп тур, тиги машина алып тур, ушак-мушакты мен бала кезде ошо кемпирлердин оозунан укчу эмесмин да. Чынын айтканда. Ушулар бизге тилибизди сактап калышка, тилибизди өркүндөтүшкө абдан жакшы таасир этти да. Мектепти Тажикстанда жашаган менен биз мектепти, орто мектепти 1-класстан 10-класска чейин мен кыргыз тилинде бүтүрдүм. Кудайга шүгүр, мен жаман бүткөн жокмун. Мана тирүү классташтарым аз, бир 72-жылы 50 окуучу бүттүк. 50 окуучу. Арабызда тажиктер бар эле, булар кыргызча окушчу. Тойчиева Мавжигүл деген бар эле, ооба. Жалалов Хамдулло деген бар эле, Ташматов Мырза деген бар эле, Касымов Бахрон деген бар эле, Хакимов, Мирзоев Азам деген бар эле, дагы ким бар эле. Ушулар улуттар тажик болчу, кыргызча окушчу. Анткени элдин басым бөлүгү кыргыз. Тажикче класс жок болчу да. Ошол. Ал эми агай айтсаңыз, ошол Кыргызстанда азыр кыргыз тилине, ошол эл кыргызчылыкты кармансын, каада салты бекем кармансын деп мектептерге кандай программа сизге мына жактуу программалар негизи? Жаш балдарды кандай өзгөртөбү? Менин балдарым мекенди сүйүп калышабы? Менин балдарым негизинен ушу Кыргызстанда бүтүрүштү мектепти.
Кээбилери 6-7 класс карап калышкан эле, анан келип бияктан бүтүрүштү. Мен мектеп менен байланышта өзүм бекем болуп тургам. Мен бир жыл ошол Чокулуктагы номер 2-орто мектепте, орустардын христиан чиркөөсүнүн жанындагы мектепте адеп деген сабак окутулуп калды. Мен бир жыл иштеп бергем адеп сабагында. Анан эми чүйөрөндө жашаган боордошторумду мындай түшүнөм да. Орустар бу жерге 1860-жылдары келип отурукташкан. Түздө бүт булар отурукташкан. Ошол кезде чүйлүк кыргыздар тилекке каршы дыйканчылыктан алыс болгон. Бул анык таптана кышкыйган чындык да. Кыргыз эли негизинен малды туяктан кулакка чейин жакшы билген, мал жандуу эл болгондон жайлоодо жүргөндө биякта дарбызды ким өстүрөт? Алманы ким өстүрөт? Пияз менен сабызды ким өстүрөт? Ошондуктан мал менен болуп жүрүп, түздө көбүнчө орустар болгон. Жанагы ошон үчүн айталы кеминен баштап туруп, биягы Памфилов районунун акыркы айылдарына чейин азыркы чоң жолдун боюндагы айылдардын аталышы негизинен 90% эмелер. Орусча аталыштар. Токмок экен, токмок. Кемин деп кийин өзгөрдү. Токмок. Анан бир жерде соклук, анан кара балта бүттү. Бүттү. Кайсы жерде бар дагы кыргыз аталыш. Бүгүнкү күндө кара балттан чыккандан кийин Новониколаевка, Полтавка, Новопавловка, айтмакчы Новопавловка биякта, Петровка, Беловодское, Александровка, Садовый, анан кийин Сокулуктан чыккандан кийин Романовка, Гавриловка, Войнантоновка, Новопавловка, шаардан бияка чыккандан кийин Новопокровка. Кетти. Бирдеме дейин десең, бул улутчулук жок, бул улутчулук эмес. Мына Тажикстанда кылым бой кыргызча талып жаткан аталыштарды өчүрүп коюшту. Бул ошо элдин мекенчилдик сезимин козгоп атат, өзлөрүнүн элин мекенчилдик сезимин козгоп атат. Анан ал жакта майрамдарда бир үйдөн 5 чыкса, 5 теңинин колунда кичикей баягы Тажиктардын желеги болот. Желек. Бизде мен ал желек менен чыккан кишини көргөм. Жылына бир жолу мына өткөндө эле белгиленди. Калпак күнү дейт. Ошо күнү баарысы калпак кийип чыгат. Баарысы эмес албетте. Ошол майрамдык иш-чарага катышкан окуучулар гана негизинен. Башкаларын да аракет кылышат. Бир жолу Сокулукта номер 1, мынан 5-6 жыл мурда көрүп калдым. Номер 1-орто мектептин окуучулары ак калпак майрам бүткөндөн кийин ошо калпактап келип бордюрга коюп көчүгүнө отурушту. Жүрөгүм ооруду. Бул баш кийим улуу. Просто орустар ради галочка дейт. Өттү, мындай болбойт. Мен Беларусьта окугам, институт политологияда. Ошондо мен калпаксан жүрчүмүн, Союздун учурунда. Мен Тажикстандын кыргызы, башымдан калпак түшчү эмес. 7-класстан бери анан мага кээде күлүшөт, бул кышында да калпак кийет деп. Ооба, кышында да кийем. Өтө катуу суук күндөр эме кийип алам. Жылуураак баш кийим кийем. Анткени биздин таажыбыз ушул. Бул башкаларга башкача таасир этет. Көргөндөн кийин. Маселен, араб өлкөлөрүнөн келишет, мына Москвага келишет, Ташкентке дейли, айталы Алматыга, Бишкекке келишет. Улуттук кийимин чечпей келет ошол мамлекет жетекчилери. Башкалар да, мына шейхтер келип бизге мектептерди, бала бакчаларды, жетим жесирлерге үйлөрдү куруп берип атышат, мечиттерди куруп берип атышат, жардам акчалай, айттарда мындай эт тиги бул жагынан жардам берип атышат. Өздөрүнүн кийимин чечпейт. Бул бир жагынан бул исламдын кийими эмес да. Бул исламдын кийими эмес. Бул арабтардын кийими. Анан биз элечи батышка карап, батыштын илимин алалы, билимин алалы, жаңы технологиясын алалы, башкасын алалы. Анан батышта ата-эне карыгандан кийин ата-энени бакпайт да. Бакпайт да, ата-эне менен соттошушту биз кыргыздар ошо батыштан үйрөндүк. Бакпайт. Ата-энеге сенин балың, аселиң керек эмес, алып келип жумшак бышырып койгон. Элден мурда баланын ата-энеге төгүп турган мээри керек. Сыйы керек да.
Мен маселен балдарым алысыракта болуп калганда көкүрөк бош болот. Эчтеке жумуш кылбасын, тыйын да көтөрүп келет. Балдарым тегеремге отурганда мен дүйнөм түгөл болот да. Мондай да. Бул жанагы эмеден болуп атат да, жанагы тилге мамиле. Ошо тилге мамиле болуш керек, улуттук кийимдерге мамиле болуш керек. Ошондо биз мамлекетти сүйгөн болобуз, ошондо биз кыргызча ойлонобуз. Бүгүн англис тилин билиш керек, орус тилин билиш керек, түркчө билиш керек. Кореяда көп биздин бир туугандарыбыз билиш керек, араб өлкөлөрүндө көп, Европа өлкөлөрүндө, Германияда көп мен билгенден. Францияда бүгүнкү күндө тетиги Финляндия деген мамлекетке, Финляндияга курулушка кетип аткан балдар бар экен. Бил, 15 тил бил, 20 тил. Бирок ошо тилдердин төбөсүндө кыргыздын тили туруш керек, Кыргызстан ичинде. Бул жанагы бирге жүрсөм кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Алакулдун ырсаттары бар. Анан жанагы менин бир курсташым бар эле, бейиш болсун, былтыр өтүп кетти. Нарын облусунун Жумгал районунун жанагы Кайрма деген айылынан. Ошол бир ыры бар эле. Ошо ырда мындай айтылат да. Союздун орунда Бишкек шаарында азыр Фрунзеде кыргыздын саны абдан аз болгон. Бүгүн шаарда кыргыз көп. Биз биякта келип кетип жүрдүк, окудук. Студенттерди кошкондо 20% эл Пржевалдагы азыр Караколдогу пединститут менен Оштогу пединституттан тышкары 7 жогорку окуу жайы сырттан кечки жана күндүзгү бөлүм болуп, студенттер биякта жашап окуп, анан күндүз кээ бирлер келип бияктагы завод, фабрикаларга иштеп жүрүшүн. 20% эл, 10 кишиден 2 гана кыргыз эле. Бүгүн Кудайга шүгүр. Кыргыз басты. Кудайга шүгүр, кыргыз басты. Басты дегени мен мындай түз маанисинде да кыргыз көбөйдү деген мааниде айтып атам. Анан ошо тилди билбесең, дилиңди билбесең, дил деген бул көкүрөгүң, жүрөгүң. Диниңди билбесең, анан бул дүйнөгө аз гана жаралдык да. Бирөө туулуп кетип атат. Бирөө 9 айга жетпей бойдон түшүп кетип атат. 90-95 100дөн ашкандар эми сейрек да саналуу. Ошол кылымдарды карытып ата бабалар калтырган жерди, кылымдарды карытып ушундай таза ойдон арткы муунга өткөрүп бериш керек да. Бул азыркылардын кааласа каалабаса милдети, парзы, керек болсо мен ойлойм, бул карызы. Ошолордун астында карызы. Арбактар ыраазы болбойт. Агай, биздин программабызга келгениңизге чоң рахмат. Кудай таалам сизге өмүрүңүздү узун кылган болсун. Дагы да программабызга чакырабыз. Кел бересиз деп үмүттөмүн. Ошол биздин телекөрүүчүлөргө акыркы сөзүңүздү айта кетсеңиз, кандай насааттарды берет элеңиз? Мен элден мурда бир тилек да мен үйдө балдарыма да айтып жүрөм. Кыргызстанды жараткан тынч аман койсун. Айткансыз. Бул жерде эч качан согуш болбосун. Кыргызстанда жашаган ал кыргызбы, башкасыбы, баарысы аман болсун. Эл ынтымак болсун. Жерибиз өнүксүн. Өнүккөндө эле биз арабтардын фондуларга таянып, америкалык же дагы башка бир чет элдиктердин, Түркиянын колдоосуна таянып отурбаш керек Россиянын. Эгер кыргыз эли жапа турмак мына жаз келди. Ар бир киши 10 түп дарак сайсачы, бир үйдө 5 болсо 50 түп бак сайылат. 10 жылда 500 түп саят экен бир үй бүлө. Ушуга эле көнсөкчү. Анан кетип атып, жолдо бирдемени таштабаш керек да. Ушу тазалыкка көнсөк, мекенди сүйүү ошол учурда башталат. Мекенин топурагын биз жанагы бир эме деген Бектуруш Табалдиев деген акын бала бар. Ноокаттык. Экөөбүз дос болуп жүрөбүз. Илгери азыркы Кут билим газетасы, Билим берүү министрлигинин газетасы, советтик доордо Мугалимдер газетасы деп Тажикстанда да окулчу, ошондо иштеп жүргөн бала. Жакшы журналист. Бирок бүгүнкү күнүн эң мыкты акыны. Анын бир ыры былтыр эме өткөргөн. 2 китеби
удасы менен чыгып ошо китептин тушоо кесери деп коебу, бет ачары деп коебу, чыкырга мен катышкам. Бир эле куплеттендирген уру бар да. Бул көрсө кийинмен сурасам өзү экен. Малайзиядан кайткан болот. Аэропортко келгенде бир вазада гүл да. Өстүрүлгөн гүл. Көзүнө жакшы көрүнүп, ошону ошол жерден сатып алып келаткан экен, айтса жок. Идиш тап кетиңиз дейт. Гүлдү тап кетиңиз, каалаганча тап кетиңиз. Бирок топуракты жок дейт. Карабайсыңбы? Мекенди сүйүү мекен топурагынан башталат. Ошо топурак бар да бизде мекен бар. Топурак жок болсо ошо жер тешигел алып каяктан мекен болот. Топурак. Туулган жердин топурагы алтын деп айтылат. Ошо бир куплет ыр менен бир чоң поэмадагы салмактуу маани айтканда. Мен не деп эми насаатты. Мен жаштарга эми айтсам болот эми. Ынтымак сактайлы, урматтуу кыргызстандыктар, ынтымак сактайлы. Бир бололу, бар бололу. Мына жаз күнү мекенди өнүктүрөлү. Ошол дыйкан дыйканчылыгын кылсын, саясатчы саясатын, тракторчу тракторчун, анан кээде тиш өтпөгөн темаларга кирип кетишет, тиш өтпөгөн майдандарга кирип кетишет, бирөөлөр. Ынтымак гана, ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырыс алты ынтымак дейт кыргыз. Рахмат чакырганыңар үчүн. Чоң рахмат сизге. Барыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.